Kaçan айтылды бұл сөз? Bir Allah bilет kaçandan başlap keletkanын. Өзүңдүн баалуулугуң билбей калган кезде баягындай көзүң жумулуп калган кишидей болуп тайпастап көрүнгөндү ээрчип калат экен да, жана көз ачып эле күчүктөрдөй болуп. Өзүңдү бил, кыргыз. Өзүң улуусуң, өзүң бийиксиң. Силер суктанып аткан Айбек Европада дүңүнөн өттөгөн аялдар. Дүңүнөн. Эмне деп? Ведьма деп. Шайтанның кызматкери деп. Европада 100 миң деген аялдарды өрттөгөн. Ошонун улам чыккан бул нерсе. İslam madaniyatı, İslam dini gelgenge çeyin, cahiliya doğru da koyup, Araplarda ayal kişi, kız bala tuğulsa tirülöy kömgön. Tirülöy kömgön. İslam dini gelgenge çeyindeli, Kırgız kişini kömgön emez, bala kömgön emez. Ulusun Kırgız, biyiksin sen Kırgız. Sağa jete alбай аткан элдер болгон болсо, сен аларды окшоп, аларга теңелең дебе Кыргыз. Сен бийик болгонсуң да. Сен кишини бала туулса, кызбы, уулбу, ага карабастан бул деген өтө чоң кубаныч, сүйүнүч болду. Карап койгула. Кыз туулса, казандын 4 кулагы сүйүнөт дейт Кыргыз. Качан айтылды бул сөз? Bir Allah bilет kaçandan başlap keletkanın. İlgerki zamandan beri keletadi. Jigit tuğulsa жердин 4 tarafı kuvanat eken. Emnege kazanın 4 kulağı kuvanat deyt, meni kirdetpey tazalap turuuçu insan payda oldu. Жердин 4 burçu kuvanat eken, meni korgovuçu payda oldu. Bizde kız balanın özünün ordu var, jigittin özünün ordu var. Başka elderdey olup tarihta biz hiç kaçan kızlardı tirülöy kömgön emespиz dagı, kızlardı askadan ırgıtkan emespиz. Sizler suktanyp yaşlar, tamşanıp jetpey atkan Европа 100 миңдеп өрттөшкөн. Sizler yaşlar suktanyp atkan Европа ayaldarga тең укуктуулукту Американ баш болуп, кече 20-кылымдын 2-нчи жарымында берди. Алар добуш берүүгө да укугу жок болот. Чөнтасыңар? Адам катары эсептелбейт эле. Алар мураскор болуп да кала албайт эле. А бизде Кыргызда мураскор катары аялып калат. Калып келген. Бизде аялдар эл башкарып келген. Жаңыл Мырза сыяктуу, Уркуя сыяктуу, Курманжан Датка сыяктуу. Бизге аялсыңбы, эркексиңби айырмасы болгон эмес. Акылың барбы? Эл башкар деп койгон. Калппы же? Ошон үчүн жигиттер, кыздар, келгиле. Бөтөн мамлекеттер биздин салтты үйрөнсүн. Аялды сыйлайм десе. Бизге жалган баалуулуктардын кереги жок. Эч кандай бир башка баалуулук кереги жок. Кызга 40 үйдөн тыюу дейт дагынан кыздар ошондой болуп алып аянтка чыгып алыш керек. Ал сөздү жазгандан дагы уялыш керек. Денем меники, өзүм билем. А бирөө кол салып атабы. Кандай дейсиң? Birinci deneni жашыр. Улуулукту карма. Сулуулукту карма. Анан айт. А баягындай жигиттер эр азамат болгон болсоң, кыздарга күчүңдү көрсөтпө айланайын. Мен билесиздерби, ушунчалык деңгээлге түшөт деп эле, бул жапайылык, бир чеги жок жапайылык. Чеги жок. Эч качан бир адам баласы эмес, айбандар дагы ургачысына андай кылып кол көтөрбөйт. Урушса эркектер урушат. Мына карышкырларды карагыла, арстандарды карагыла, буйволдарды карагыла. Эч качан аял кишиге мүйүздө, буттагы, тиштагы салбайт. Кайран ошолордун башындагы калпак. Кор болгон калпак. Kalpaktın kadırın getirgen hayvan uşular. Melisan da aman bolsun. Kızlar dek kolundan götürüp alıp söylüyor. Sen kılmışkardı jetelep baratasın.
Мына ушунун баары жигиттер кыздар окубаганын кесепети. Китеп колуна кармабаганын кесепети. Китеп колуна кармаган киши эч качан андай жырткычтык, жапайычылыкка барбайт. Кандай дейсиңер?